Жылкынын этинин пайдалуулугу өзүнүн курамында көп өлчөмдүү, толук кандуу, абдан пайдалуу белокторду камтыйт. Аминокислоталардын тең салмактуулугуна курамына ээ болуп, ошондуктан ал абдан баалуу азык-түлүк болуп эсептелет. Айрыкча айрым түрлөрүн колдонуу өтө пайдалуу. Жылкынын эти организмдеги зат алмашуу процессин жөнгө салып, холестериндин деңгээлин төмөндөтүп, өт бөлүп чыгаруу ишине жакшы таасирин тийгизет. Адистердин айтуусу боюнча, жылкынын эти уйдун этине караганда 8 эсе бат сиңет. Мындан тышкары, жылкынын эти арыктайм дегендер үчүн да диеталык тамак катары сунушталат. Эттин курамы көптөгөн микроэлементтерге, организм үчүн зарыл болгон Б тобундагы витаминдер жана башка пайдалуу заттар бар. Алар кан айлануу системасын жакшыртып, жалпы ден соолукту чыңдайт. Өзгөчө сарык менен ооруган адамдарга боорлорун жакшы иштеп, калыбына келтирүүсү үчүн сунушталат. Кызыгы, жылкы этинин компоненттери тамактануучу гана эмес, косметологияда жана медицинада кеңири колдонулат. Мисалы, жылкынын майы суук тийгенде, үшүккө кабылганда же күйүктөргө каршы дарыларды жасоодо пайдаланылат. Жылкынын эти гипераллергендик болуп, аллергиясы бар адамдар үчүн да ылайыктуу. Көрсө, ата-бабаларыбыз жылкы этинин пайдалуулугун жакшы билип, эттин азык, сүтүн кымыз кылып пайдаланып, кылым карыткан көчмөн жашоосунда колдонуп келген турбайбы?